программдык негиздөө деген түшүнөсүзбү? Ооба. Ошол барбы силерде мындай база, мындай борбордук база? Бизде 12-жылдан бери иштеп атат, ИСНАК программасы. Бирок толук кандуу иштеп жатат экен да, мына барган текшерген адамдар кемчиликтерди таап атпайбы? Туура айтасыз, кээде интернет связь болбой калып туруп, сбой болуп калат, ошол убакта ишкерлер өз ишине күтүп калат. Туура аңыз менен. А жетекчиси эмне үчүн? Коллега болуп республикада, премьердин катчысы менен. Эми силерге эскертип коеюн, мен деле ал жакта мына биздин күч органдары менен чогуу көп иш жүрүп атат. Чындыгын айтыш керек. Мен өзүм сөзүмдө да айтып кетем. Мына санариптештирүү маселесинде өзгөчө тилекке каршы госоргандардын каршылык көрүп атабыз. Мен эскертип коеюн силерге. Ушул факт бар. Анан азыр айтылган сырт пикирлерден, азыр айтылган сөздөрдөн жыйынтык чыгаргылай. Санариптештирүү деген бул бир гана мындай сөз менен эмес, буну жумуш жасаш керек, реалдуу өсүш болуш керек. Бизде резерв абдан көп. Ош өзүңүздөр билесиздер, бул экинчи биздин борборубуз Кыргызстаныбыздын. Бул жерде мүмкүнчүлүктөр абдан көп. Анын баарына мындай санарип технологиялар менен иретке келтириш керек. Анан барган жериңерде патенти жок немелер чыгып калса, мен азыр убакытта туруп кирип кетейин деп атам силерге, өзүңөр системалар көргөнү. Ал жерде да бир көрөлүк. Мен ойлойм, ал жерде да маселе чыгып калат азыр. Бул санариптештирүү силер ойлобогула, силер бир заматта, бир айда киргизип алабыз деп. Бул абдан мындай терең маселе. Анан бардык системалар сиздин базага келип силерде мындай бардыгы чогулуш керек, толукташ керек. Карагыла, бул жумуштун башы азыр. Бул дагы биз мындай толук кандуу бүтүрдүк, толук кандуу иштеп атат, толук кандуу эсепке алдык дегенче калебер абдан көп жумуш кылышат. Салык кызматына биз келгенде эле мына бирдиктүү терезеге жергиликтүү бюджеттин эсебинен акча бергенбиз, электрондук патент көрсөтүлөт деп. Мына бирдиктүү терезе ачылды, жеңиш барып, аракет кылып атышат, бирок анын дагы жолдорун таап атышат да. Мына жакшы жетекчини дагы, урматтуу орун басар, жакшы жетекчини дагы силер азыркы окшо айыл чарба продукциясын сатып аткандар андай мындай деп маалыматты силер туура эмес бересиңер, туура эмес маалымат жеткизесиңер, жакшы жетекчилерди, опытный жетекчилерди силерге окшогон жөнөкөй сотрудниктер, орун басарлар башын жок кылып атасыңар. Ачык айтып коеюн. Түшүнүңөр да, вазир жакшы, хан жакшы дейт. Силер таза иштеп, силер туура маалымат бергенде жетекчиңер кетпейт эле азыр. Ушундай сунуш албайт эле. Мына ушул жерде дагы чоң коллегияда отуруп, сиз бизди жалганчылык кылып атасыз. Түшүнүңүз да. Силер ошо туура эмес, бардыгы жакшы, бардыгы патент алып атат. Алдын ала барып, бир күндө канча патент таркатканыңардан бери билем мен, бардыгы. Алдын ала астыңарда комиссия келет атат мэриядан деп, бардыгы видеого тартылган фактылар бар. Түшүнүңүз да. Бу жерде ак болбой, иштегилеңиздер дагы. Түшүнүңүз да. Менин мэрия буйрук чыгарганда мен силердин бардыгыңарды алат элем бир күндө. Замдарды кошуп туруп, ачык айтайын. Мен приказ чыгарганда. Жетекчиңер кетип, биз орун басарлар калабыз деп отурасыңар азыр жакшы болуп. Иштин бардыгы силерде ачык айтып коеюн. Иштегилеңин, бу жерде актанбай, түшүнүңөрбү? Эгер эме кылсаңар, дагы комиссия түзөбүз, дагы кирсек, дагы чыгат. Бүт двойной бухгалтерияңар чыгат. Ошон үчүн мындай коллега да айтканда, келгенде бардыгын айтып, туура болгон нерсени айтып, сындан азыр жеңиш барып жаткандай, жыйынтык чыгарып, иштесек анан жакшы болобуз. Ким сындаса, ошо сындан жыйынтык чыгарсак иш жылат да. Сындаган адамды душман кылсак, анда эч качан иш жылбайт, айтып коеюн. Иш жылбайт, алдыга жылбайбыз. Ошо сын менен алдыга жылышыбыз керек болсо бардыгыбыз. Түшүндүңүз да? Андан көрө азыр орун басарсыз. Барып жыйынды өткөзүп, мындай коллегада биринчи суроо бизге берип атат балдар. Келгиле, Кудайдан коркойлу. Иштейли, мына алдыга жылдырайлы, мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланайлы деп туруп, иштеңиздер мына. Жылдын жыйынтыгы менен да айтайын. Анан жеңиш барып отуруңуз. Мына санариптештирүү боюнча мен жаңыдан дайындалганда эле ушу биринчи ушуга 18-жылы эми аз жаңы заман биз мэрия тарабынан бюджеттен акча бөлүп, мына IT школа ачканбыз да, IT мектеп. Билесиздер да, 18-жылы.
аштык аз бүгүнкү күндө иштеп атат ошол. Мына урматтуу жетекчилер, мына баардыгыбыз отурабыз. Эгер биринчи өзүбүз түшүнүшүбүз керек да. Уялбай эле барып 1 сааттык күнүнө көңүл буруп, ошо курстан эме алып койсоңор болот. Мына айтыштыктар бар азыр түзүгүлүп окуп аткан. Бирок дагы ошол адистерди окутуп койсоңор, мына эски мэриянын ичинде жакшынакай заман талабына жооп бере турган биз 18-жылы келгенде бюджеттен акча берип мектепти ачып койдук да. Ошого өзүңөр барып 1 сааттан убакыт окуп үйрөнүп койсоңор жакшы болот. Бул да мына сиздерге, силердин кызматкерлерге шаардыктар үчүн болгон камкордук. Мына как раз быйылкы жылы мына санариптештирүү жылдагы мына былтыркы жылдан бери быйыл дагы мына жарлык кабыл алып атат.